Акчам жок дебе, бар акчаң дагы жоголот. Ооруп атамын дебе, чындап оорунун бардыгы сага жабышат. Чарчадым, жашоо кыйнады, жашоо тойгозду дебе, чындап жашоо сени кыйнап коет. Сыноолор өтө күчтүү келип калат сага. Намкөрлүк кылып атасың себеби сен. Биз оозубуздан чыгып аткан калималар, сөздөрдөн чындап ойлонушубуз керек. Себеби Юсуф алейхисаламдын окуясы бар да. Ага Фираундун аялы тийишкен учурда, келип ошол учурдагы текшерүүчүлөр, эксперттер башкасы келип текшерген учурда, Юсуф алейхисалам дейт, жаратканга жалбарып, бул шермендечиликтен көрө түрмөгө барганым жакшыраак дейт да. Сөздөн кетти, Аллах Таала түрмөгө жөнөтүп койду. Юсуф алейхисалам бул жерден Аллахым жөн эле сактап койгон, түрмөсүз эле, проблемасыз эле мени сактап койгон десе, Аллах Таала кудуреттүү эле жөн эле чыгарып койду эле, бирок сөз ошого кетти, Аллах Таала түрмөгө жөнөттү. Демек, сөздөн көп нерсе байланыштуу. Ошондуктан акчам жок, ишим жок, аным жок, мунум жок, андай ооруп атат, жөн эле айта бербе. Буну проверка кылып көрүң ишенбесеңиз. Өзүңүз жакшы көргөн апаңызга, же атаңызга, же жакын адамыңызга жөн эле чай ичип отуруп, мен ага карата, мен ооруп атам, ал жерим ооруп атат, бул жерим ооруп атат деп сүйлөй бериңиз, 3 күн сүйлөңүз. 4-күнү чындап ооруп калат ошол жериңиз. И айыгышыңыз да кыйын болуп калат.